Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын бүгүнкү коногу Республика Ата журт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов. Кош келдиңиз. Жакындан бери Кыргызстанда айрым бир топтор конституциялык реформаларды жүргүзүү чакырыгы менен чыгып, медиа аркылуу Жогорку Кеңешке да кайрылуу жолдогон. Бул боюнча президенттин пикири белгилүү. Ал эми Жогорку Кеңештин позициясы кандай болушу ыктымал? Эми элибиз биз баарыбыздын каалап реформа болсун, өнүгүү болсун деп баарыбыз алдыга жылалы деп көп сөздөрдү айтабыз. Мына ошол эле жакын арада кабыл алган 5 кодекс менен 2 мыйзамыбыз бул бир жылдыра турган мамлекетти алдыга жылдыра турган бир жаңы өзгөрүүлөр деп айтсам болот, бул реформа деп. Анткени бул боюнча мына баарыбыз эле каалайбыз тартип деп. Бул дагы тартипке салат. Жакында эле кечөөтөн баштап копус шаарыбыз иштей баштады. Эртең менен жумушка келетсем, мына жүрөгүң да, көзүң да кубанат. Машиналардын баары шуурудай тизилип, маршруткалар встречныйге чыга калып, качырып, же кыйшык экинчи полосадан бурулган машиналарды көрбөй атам. 2 күндөн бери жакшы мындай тартип салынып калды. Бул да болсо чоң реформа. Ошондой эле биздин кодекстер боюнча мынча өзгөрүү киргизип атат деп Жогорку Кеңешке сын пикирлер айтып атат. Негизинде бул бүгүнкү жашоонун талабы. Бүгүн жашоо турган жок, өзгөрүп атат. Ошого жараша ошол эле кодекстер өзгөрүп туруш керек. Ошол эле мыйзамдарыбыз өзгөртүп, толуктап турушубуз керек. Анткени мисалы жазык процесстик кодексинде бул болсо 1990 жылы 30-июнда номер 62 менен мына биринчи кабыл алынган. Ошондон бери 97 жолу алмаштырылган. Оңолуп, түздөлүп. Ошондой эле дагы бир мисал, администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс боюнча бул дагы 98 жылы биринчи жолу кабыл алынган. Бул дагы кабыл алгандан баштап 199 жолу өзгөрүү, түзөлөр, толуктоолор кирген. Ошон үчүн бул элибиз түшүнүш керек. Бул толуктоо, түзөп, алдыга жылуу бул деген процесс, бул жашоо да. Ошон үчүн бул мыйзамдар боюнча дайыма өзгөрүүлөр, толуктоолор, түзөөлөр болуп туруш керек. Андан сиздин сурооңузга кайрылсам, чындыгында конституция боюнча мына бизди Кыргызстанды эгемендүүлүк алгандан бери 4 президент башкарды. 4 президентибиздин ишмердүүлүгүндө конституция 9 жолу алмашылды. Анын ичинде мына өзүңүздөр билесиздер, 2 жолу революция болду. Эми бул конституцияны билесиздер, биринчи өзгөртүүлөрдү алгачкы президенттерибиз өзгөртүрүскенде бул президенттин полномочиясын өтө күчөтүп, аябай чоңойткон. Аны билесиздер, биздин эми конституциямызда 93-жылы 5 майда кабыл алынган. Өзү проект болсо 91-жылы жазылып, 93-жылы кабыл алганбыз. Ошондон тартып, негизинде мурунку президенттердин көбүнчөсү ушу президенттик полномочияны көбөйтүү, бийликти өзүнүн полномочиясын көбөйтүш үчүн көп ушу конституцияны референдум аркылуу өзгөртүү, толуктоолорду өзгөртүп турганбыз. Эми азыркы тапта мен ойлойм, эгерде ошол эле конституцияны түп тамыры менен алмаштырып, мына 4 жолу 4 президент тең алмаштырды. Ошо акыркы президентибиз деле мораториясына карабай 2016 жылы өзгөртүүгө барган да. Эми мен ойлойм, 2 жолу революция болду, жашоо өзүбүздүн шартыбыз мамлекетте оңоло турган болсо, анда оңолуп эле кетмек. Ошон үчүн мен азыр жеке өзүмдүн эл өкүлү катары өзүмдүн позициям конституцияны өзгөртүүгө барбашыбыз керек. 2020 жылга чейин деп атабыз. 2020 жылга чейин мына биздин дагы эл өкүлдүк ишмердүүлүгүбүз, депутаттык ишмердүүлүгүбүз 20 жыл бүтөт, мөөнөтүбүз. Андан кийин депутаттар келгенде ойлойм, андан кийин жаңы 7-чи созув келгенде анан караш керек. Ага чейин биз ойлойм, азыркы парламент, мына өзүмдүн дагы жеке пикирим, жеке өзүмдүн оюм,
азыркы учурда 2020 жылга чейин конституцияны такыр өзгөртүүгө барбашыбыз керек. Негизи эле ушул жогорку кеңештен сурабай эле элден кол топтоп туруп анан кийин ошол референдум жолу менен конституциялык өзгөртүүгө баруу жолдору барбы? Жолдор бар, бул билесиздер, кол топтоо 300 000 кишинин колун топтош керек, топтоп анан өзгөртүүгө барса болот. Анан бирок баары сөзсүз түрдө референдум болгондон кийин бул шарты ошондой бар, элден кол топтоо референдум аркылуучу. Бирок ойлойм, азыркы учурда элибиз деле туура кабыл алып, туура түшүнүп калды. Бул конституцияны кайра бурмалап өзгөртө бергенден майнап дагы пайда да жок экен деп, эми конституциябызды мына айтып келген 93-жылга кайрылалы, кайра алмаштыралы. Анда ошол кайра эми тетиги илгерки биз жазылган эгемендүүлүк алгандан бери жазылган конституцияга кайрылалы деп 93-кө деп айтышкан да. Бирок мен ойлойм, элибиз деле ага барбайт болуш керек. Эми туура эшикте болсо элдер үгүттөп, жанагындай конституцияны алмаштырыш керек сөзсүз түрдө ошондо оңолобуз деген, мен аларга кошула албайм. Алар деген эми билесиздер, ошолор эле кыйкырып өкүрүп жүргөн кишилердин баары тең ушундай эле парламентте иштешкен, анда эмне ага барышкан эмес. Эми азыр мындай айтканда эшикте жүрүп кыйкырып туура эмес багытка үгүттөгөн негизинде токтотушубуз керек. Ошон үчүн алар да иштешкен, алар да чоң спикерге чейин жетип жүргөн кишилерибиз бар. Азыркы тапта эшикте туруп алып элди үгүттөп конституцияны алмаштырыш керек деген иштерин көрсөтүп атышат, айтып атышат. Бирок мен бул кишилерге кошула албайм. Ошон үчүн азыр негизги талаш талкуу бул конституцияны өзгөртөлүүбү же өзгөртпөлүүбү эмес, ошону качан өзгөртөлүү деген маселенин тегерегинде болуп жатат окшойт. Мисалы жанагы андай маселе болгон жок. Ушул жылы жакын арада өзгөртөлүү дегендей сунуштарды айтып атышат. Мисалы сиздер айтып атасыздар 2020 жылдан кийин деп, туурабы? Чекит коюлган, мораторий коюлган, ошо 2020-га чейин өзгөртпөйлү деп. Ошого мен кошулам. Бул менен эмнени берет мисалы? Эми азыркы жашоо шарт менен туура буга чейин мына өзгөрүүлөр киргизилди. Эми азыр ушул конституция менен, мыйзам менен ушундай жашайлы деген чекитти бекеринен коюлган эмес да, туурабы? Анткени кайра эле дүрбөлөңгө салып элди конституцияны оңдойлу деген бул туура эмес. Ошон үчүн сиз айтып атпайсызбы? Эшиктеги элдер, кээ бир саясий топтор ушундай убактысын белгилейт. Андай эмес, алар өзгөртөлү деп атышат. Өзгөртүү убактысын айткан жок, өзгөртөлү деп атат. Мен ойлойм, буга парламент кошулбайт. Менин да өзүм жеке оюм, мен да кошула албайм. Мен ойлойм, эл деле анын кажети жок, кереги жок деп ойдо пикирде турушса керек деп атам. 2010-жылдагы конституциялык реформада бул Кыргызстандагы башкаруу системасын өзгөрткөн, парламенттик, президенттик деп. Бирок мына ошол эле сынчылар айтып атат, Кыргызстанда азыркы учурда мындай реалдуу түрдө парламенттин бийлиги жок, президент эле башкарып атат деген сын пикирлер да түшүп атат да. Сиз буга кошуласызбы? Чындап эле парламенттик ошол башкарууну бекемдөө үчүн эмне кылыш керек? Мындай да, азыркы учурда парламенттик, президенттик башкаруу системасын жашап атабыз. Азыркы учурда президентибиз айтып атат, парламентаризмди өнүктүрөлү деп. Ал кайсы жерде болбосун, эл менен жолугушуусундагы, чоң конференциялардагы ал парламентти колдоп атат. Парламентаризмди өнүктүрөлү деп. Мен ойлойм, элдерде да туура сөз болуп атат, мындай биз бир багытты тандайлык, парламенттик башкаруу болсун же президенттик башкаруу болсун деп. Биз ойлойм, негизи биз ушу парламенттик, президенттик башкаруу системасында иштеп аткандан кийин азыркы тапта биз ушу өнүгүп, акырын ушу парламентаризмди өнүктүрүп, кийин ушу парламенттик башкаруу системасына өтүш керек деген менин оюм. Кийин мен ойлойм, ушул канча жылдан кийин, 5 жыл, 10 жылдан кийин мен ойлойм, эгерде ушунчалык парламентаризмди өнүктүрсөк, анда парламент ушу президентти шайлаганга жетет. Ошондо так парламенттик башкаруу системасына келебиз. Ошондо бардык бийлик бутактарына, бардык мамлекетте болгон нерсе ошондо парламент жооптуу болот. Мурдагы КМШ аймагындагы ушу парламенттик башкаруу багытында өнүккөн өлкөлөрдүн ичинде мына Грузия бар. Мындан 1-2 жыл мурда эле Грузияны мындай өрнөк кармап
биздин депутаттар барып келип ошол жерден үлгү алсак деп жүрчү эле. Жакындан бери мына Арменияда дагы чоң өзгөрүүлөр болду. Мисалы Арменияда ошол жеңип келген партиянын лидери премьер-министр болот, өлкөнү жетектейт. Баардык мындай экономикалык саясий жоопкерчиликти бир адам, ошондой эле бир партия мындай жоопкерчиликти моюнга алат да. Ошондой мисалы туруктуу, күчтүү системага Кыргызстан качан ээ боло алат? Бул дагы туптуура система, анткени парламентаризм өнүккөндөн кийин парламентда шайлоодо партиялар ат салышып, андан кийин парламентке келген партиялар биякта лидерлери, фракциянын лидерлери болгон. Ошондо негизинде парламентаризмде ушу көпчүлүк добушту алып келген, көпчүлүк мандатты алып келген партиянын лидери, фракциянын жетекчиси ошол негизинде өкмөт башчы болуп шайланыш керек да. Эми мына ушул эле Грузияда атасыз, ушул эле Арменияда атасыз, башка мына Европада дагы негизги биздин ушу эми биз деген парламентаризм келген аз эле болду да. Акырындап кетип баратабыз. Мен ойлойм, Кудай буюрса, ушу парламентаризм өнүккөндө ошол эле Европада премьер-министр эле эмес, мандаты менен эмес. Ошол эле министрлер мандаты менен болот. Ошондо туруктуу өкмөт болот. Ошондо жогорку кеңеш менен өкмөт стабилдүүлүк, жанагы чогуу ишти бирге алып барган, сүйлөшүүлөрдү түз жүргүзгөн ошондо система курулат. Ошондо парламентаризм өтө өнүккөн өлкөдө ушу министрлер дагы мандаттар менен барат. Ошондо премьер-министрге бул туура эмес болуп атат деп сөзүн айта ала турган министрлер болуш керек. Азыркы учурда кандай болуп атат? Азыркы учурда премьер-министрге бир да министр өзүнүн оюн айта албайт. Ошондой негизинде ошол көрүнүштөн биз бара-бара парламентаризмди өнүктүрсөк, ошондо күчтүү келген, мисалы үчүн парламентке келген партиянын өкүлдөрү, депутаттары барып министрге барыш керек. Татыктуу болсо барыш керек. Ошондо премьер-министр да мандаты бизде азыр мына билесиздер, первый вице премьер-министр биринчи жолу тарыхта болду да, мандаты менен депчи. Негизинде министрлер да мандаты менен болсо, ошондо чыныгы парламентаризм деп айтсак болот да. Биз бара-бара ушуга барабыз. Мен ойлойм, азыр мына президент да колдоп атат. Биз дагы ушу парламентаризмди өнүктүрүш керек деп атабыз. Биз эми азыр жаңыдан келатабыз да, аз эле болду биздин парламентаризм, парламенттик жана президенттик башкаруу системасында иш алып баратканыбызга. Ошон үчүн бул келечекте ушинтип акырын парламентаризмди өнүктүрсөк, анда жанагындай система барса, ошону абдан бекем иштей турган, коркпой турган, парламентке келип ошо министр өзүнүн сөзүн айта турган, башын катып депутаттар туура нерсесин, туура эмес жагын айтып атса, ошо башын катпай өзүнүн жообун бере турган татыктуу министрлер шайланат деп мен ойлойм. Ошого барышыбыз керек. Кыргызстан мына эгемендик алган жылдардан бери жыл сайын өкмөттү, премьер-министрди алмаштыруудан тажады окшойт да. Айрыкча инвесторлор, экономика ушул нерседен чарчап тургандай да. Сиз айтып аткан системага баардыгы эле ынанып тургандай да. Мисалы саясий күчтөрдүн баардыгы, мына биз баардык түрүн президенттик башкарууну көрдүк. Эми парламенттик мындай демократияга өтөлү дегендей бир баардык эле тараптар ынанып тургандай да. Бирок эмне үчүн ошону 2020-жылы жасаганга болбосун? Мен ойлойм, азыркы мына 6-чакылыш иштеп атат. Буюрса 7-чакылыш мен ойлойм өтө күчтүү тандалган мындай күчтүү парламент болот деп мен ойлоп атам. Анткени эми көбү мына 5-чакылышта иштеген депутаттар менен дагы коллегалар менен сүйлөшөбүз. 6-чакылышта иштеп аткан депутат коллегалар менен сүйлөшөбүз. Алардын дагы көбү чыныгы мындай биз деген саясат менен эмес, биз деген чыныгы бул элге керектүү мыйзамдарды чыгарып иштеп чыгып, жашоо шартты оңдой турган мыйзамдарды өкмөт алып келеби, депутаттар чыгарышабы, ошонун баарын колдоп бериш керек. Элге туура түшүнүк бериш керек. Депутат десе эле элибиз кантет? Депутат десе ушу депутат жасаш керек, депутат жаман, депутат жазаш керек деп ушинтип айтышат. Бирок чыныгы келгенде биз шарт гана түзүп беребиз. Биздин функцияны билесиздер да, мыйзам чыгарган органбыз. Жана биз ушу
көзөмөл функциябыз бар да. Өкмөт баарын жасаш керек. Өкмөт экономиканы көтөрүш керек. Өкмөт элдин жашоо шартын оңдош керек. Мына эми бул азыркы өкмөт мына мактана турган нерсеси мына коопсуз шаарды киргизип койгонун, иштетип койгону бул абдан кубандырып атат. Эми ушундай кадамдарга барып иштешсе, анда булардын өмүрү узун болот. Анан мен ойлойм, азыркы өзүңүз да айтып кеттиңиз, канча өкмөт жыл сайын канча мына 29-30 өкмөттү алмаштырдык. Андан майнап чыкпайт. Андан көрө туруктуу, ишенимдүү иштей турган өкмөттү түзүп алып туруп, ошону биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Биз саясат кылып эле өкмөттү алмаштыралы, муну кетирели дегенден мындай алыс болушубуз керек. Анткени ошол эле инвестор, сиз инвестор болсоңуз, сиз келсеңиз, кагазтарын баардык акчаңыз бар, келип сүйлөшүп жазайын деп атсаңыз эле, анан кийин монда олку солку болуп атса, эшикте кыйкырык өкүрүк, өкмөт кетет деп атса, парламент таркайт экен деп эле сөз болуп атса, сиз деле качып кетесиз да. Мен ушу акчам салганы келсе, мынан мындай биякта ушундай болсо кандай болот деп кепилдик жок турбайт. Ошон үчүн биз баардык бутак бийликте, мындай президент баш болуп, өкмөт, парламент, сот, баардык тең бийлик бутактары биригип алып туруп, бекем мындай ишти алып барыш керек. Азыр эми ойлойм, өкмөт менен парламент жакшы эле иш алып барып атат. Биздикте мындай ынтымактуу эле иш болуп атат. Мурунку өкмөттө мен мындай эмени сезген эмесмин, көргөн эмесмин. Анткени мен буга чейин 2 өкмөт менен иштештим. 3 өкмөт менен иштештим да. 3 созувда, 3 жылдын ичинде 3 өкмөт менен иштештим. Мындай көп байкалган эмес. Азыр мындай бизде кичине биз-бизибизге түшүнүк болуп атат да. Ошон үчүн азыр бул кетсин, тиги келсин деген нерседен алыстап эле саясатты артка салып, экономиканы жылдырганыбыз баарыбыз аракет жасашыбыз керек. Өкмөткө бут кол болуп берип, жардамыбызды беришибиз керек. Кыргызстандын саясий турмушунда бул көнүмүшкө айланып калганда, жыл сайын эле жазга мал өкмөт катуу сын пикирге кабылат. Анын ичинде парламенттин ичинде дагы, мисалы азыр сиз айтып атасыз, өкмөт жакшы иштеп атат депчи. Бирок ошол эле КСДП фракциясынын ичинде башка депутаттардын арасында андай пикир баардык эле пикири бирдей деп айтууга мен макул эмесмин да, мисалы. Сиз туура, депутаттардын ар бирөөнүн ой пикири бар. Анан мен өкмөттө жакшы, аябай катуу иштеп атат деп айткан жокмун. Мен жылыштарын айтып атам. Бар, кемчиликтери да бар. Кемчилик кантип эми өкмөттүн бир министрлиги артка тартышы мүмкүн. Эми мындай да, туура ар бир фракциябы, депутаттарбы өзүнүн ой пикирин билдиргенге алар укугу бар, билдириш керек. Биз болсо, мына биздин фракция болсо азыр туура эмес жагын биз эле фракциядан өткөрүп айтып атабыз, жолго салып атабыз. Анан кийин премьер-министрдин мен ойлойм, мына мен кубандырганын айтпайм, коопсуз шарт канча жыл болду биз, киргизебиз, ана киргизебиз. Мына 2-3 өкмөт өтүп кетти го. Жумуштан кетип калышты го, туурабы, премьер-министрлер. Мына азыркы бул мен өзүм 2 күн мына эртең менен кадимкидей ушу шуурудай болуп тизилип атпайм. Мына келатып аябай кубандым да. Мындай түз, экинчи полоса жок, пробка болбойт экен да, экинчи полосага барып туруп алышчы да. Ушундай түз келип атат. Ошон үчүн бул чоң жетишкендик бул делечи. Бул эми көрбөдүкпү, 2-3 жолу канча срыв болду болчу. Эми албетте реформалар, өзгөрүүлөргө коомдун кайсы бир катмары каршы да чыгат, нааразы да болот. Бирок мындай парадокс мындай болуп атат да, ошол нааразычылык парламенттин ичинен дагы өкмөт тарапка айтылган сайын, эл тарабынан дагы ошо депутаттарга нааразы болгондор, депутаттарды сындагандар көбөйүп аткансыйт да. Мисалы, өзүңөр эле ушул өкмөттү шайлабадыңар беле, каякта карадыңар эле, мындан кийинки парламенттин сапаты, деңгээли башкача болуш керек деген дагы чакырыктар болуп атат да. Сиздер мына фракциянын лидери катары, ошол парламенттеги башка партиялардын өкүлдөрү дагы ушул алдыдагы ошол парламенттик шайлоолордо ошол өзүңүздөрдүн катарды депутаттардын ошол тизмеге кирчү талапкерлердин мындай деңгээлин жогору кылуу боюнча аракеттер барбы? Азыр мына шайлоого 1,5 жылдай убакыт калды. Ошол байкалабы парламенттин ичинде? Жең ичинен сүйлөшүүлөр жүрүп, шайлоого даярдыктар болуп атса керек, бирок негизи эле таза, мындай ишти билген, өзүнүн дээри, өзүнүн мындай билими
жогору адамдар келиш керек деп ойлойм да. Анан негизинде списокто да мен жана бекер айткан жокмун, 7-чакырылышында аябай ушундай мыкты парламент болот деп мен ишенип атам да. Анткени бул азыр мен өзүм аралашып жүрүп көрүп атам. Азыр мен өзүм аралашып жүрүп ким кандай сөз айтып атат, эмне деп атат. Ошон үчүн 7-чакырылышта башкача бир модель түзүлөт деп ойлоп атам да. Анткени чыныгы биз деген бул жерден саясатты кылбай, биз бул жерден өзүбүздүн ишибизди жакшы кылышыбыз керек. Саясатты ушу айтып атпаймынбы, көчөдө саясат болуп атат, үйдө саясат болуп атат. Парламентте эми мындай саясатты азайтышыбыз керек. Биз ишке өтүшүбүз керек. Экономиканыбыз өнүгүп, мамлекетибиз байып, өкмөт бай болуш керек. Ошондо анан башка иштерди кылсаң болот. Ага чейин биз курук кыйкырык менен жүрбөшүбүз керек. Бирок ошол туура саясатка байланыштуу өлкөнүн мындай турмуштук абалы, экономикасы түзүлүп атпайбы? Мисалы, ошол саясат туура жүргүзүлсө, анда стабилдүүлүк да болуп атат да. Ошол саясатты оң жолго салуу үчүн, мисалы, мындан мурдагы шайлоолордогу кемчиликтер, мүчүлүштүктөр ошол фракция лидерлери, партия лидерлери тарабынан эсептелип, каралып, анализделип атабы? Сөзсүз түрдө анализделип каралат. Бул ошол эле шайлоо мыйзамдарындагы азыр чоң өзгөрүүлөр келет. Анда баарын талдап, тандап, карап, туура багытта керектүү элди дүрбөлөңгө салбаган биз ошону карап чыгып турган колдоп беришибиз керек. Эми мына бара-бара шайлоо дагы тазарып баратат. Мына биометрикалык эме болот, шайлоо болуп атат. Ошон үчүн ойлойм, негизи эле жылдан жылга ошол эле парламентаризм убактысы өнүгүп келатат. Ошол эле шайлоо дагы түзөлүп, оңолуп келатат. Мен ойлойм, мунун баары тең. Бул ар бири тепкич. Тепкичти басып өтүшүбүз керек. Ошон үчүн биз тепкичти басып өсүп келатабыз. Анан сөзсүз түрдө эмки шайлоодо тизме бул өтө маанилүү. Ошондой билимдүү, тажрыйбалуу, патриот адамдар тизмеге келип, анан депутат болуп келиш керек, анан өзүнүн ишин кылыш керек. Акыркы суроом ушул конституциялык өзгөртүүлөрдү, реформаларды талап кылган күчтөрдүн мына башында Азимбек Бекназаров сыяктуу саясатчылар турат. Парламенттин ичиндеги саясатчылар бул топторго кандай көз карашта? Бул баягы мурдагыдай эле булар үчүнчү күч, стабилдүүлүктү бузган атат деп карайсыздарбы, же тескерисинче ушул мамлекетке жардам бергиси келип атат? Булардын дагы ою туура деген көз караштар. Мен оюмду айттым жана, айттым. Бул эшикте калгандар, көчөдө эми парламентке кирбей калган саясий партиялар бар, туурабы? Саясий ишмерлер бар. Ошолор чындыгында өзүнүн жанагынтип конституцияны алмаштыралы. Мындай да, элибиз кандай айтат? Шайлоого аз калганда эле мугалимдерди ойлоп калышат. Шайлоого аз калганда эле врачтардын айлыгын ойлоп калышат. Ошондой эле шайлоого аз калганда конституцияны ойлоп калышат деп. Ошон үчүн мындан биз алыс болуш керек. Айтпадым жана мен өзүмдү. Ал кишилер ушу айтып аткан, талап коюп аткан кишилер өзүлөрү жүрбөдү беле. Анда эмне кылышкан эмес. Ошол мен суроону бергим келет өзүлөрүнөчү. Алар да парламентте жүрүшкөн, алар да чоң кызматтарда иштешкен, алар да өкмөттү башкарышкан кишилер, ошол кишилер. Анда эмне кыйкырышкан жок. Мен ошого таң калам да. Ошон үчүн бул жерде саясат кылбаш керек. Бул жерде мамлекеттин стабилдүүлүгүн ойлош керек. Эгерде салым кошо турган болсо, ойлорун, пикирлерин, сунуштарын берсин. Биз карайлык. Могу мыйзамды алмаштырыш керек. Могу кодекске мындай алмашуу түзөө, оңоп түзөө керек деп беришсин анда. Биз карайлык. Андай жок да. Андай жок, туурабы? Бербейби анда бизге? Берсин, биз иштешели. Биз алардан качкан жокпуз да биз. Иштешели деп атабыз. Жогорку кеңеш качкан жок, эч ким качкан жок. Иштейли, сунуштарын берсин. Ошо эмнени алар сунуштаган жактан туура таап туруп, ошо туура багатка салып жүрсөк, жашоо шарт оңолот экен деген сунуштарын берсин, биз колдойлук. А так жанагындай курук сөз, ыйгыр өкүрүк, таарыныч менен биз парламентке келбей калдык, же шайлоо келатат деген нерселерди биз жол бербеш керек андай нерсеге. Маегиңизге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн конституциялык реформалардын тегерегинде сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.